Assalamu alaikum dostlar. Sizler менен мен Мира Жолдошева. Менин каналыма сөз түртүп каттала элек болсоңуздар, катталыңыздар. Себеби менин каналымдан сиздер акча иштей аласыздар. Анда эмесе бүгүнкү тема CryptoVin. CryptoVin боюнча мен сиздерге азыр маалымат бере кетсем, бул жакта биз кран басып биткоин чогултабыз, сатоши чогултабыз. Анда эмесе азыр биз регистрация бололу. Ал үчүн заработать сейчас дегенди басабыз. Бул жерге регистрация болуш үчүн имя пользователь деген жерге логин жазсак болот. Мисалы өзүбүздүн бир логин ойлоп таап жазабыз. Электронный адресибизди жазабыз сөзсүз түрдө. Андан кийин адрес биткоин FaucetPay кошелектон коелу достор. Себеби FaucetPay'ге минималкага туура келе турган кечиресиздер. Минималкасы аз болсо дагы сатошиңер FaucetPay'ге түшө берет. FaucetPay'дин ссылкасын да мен описанияга жайгаштырып коемун. Бул жака аябай оңой жана ыңгайлуу бул кошелек. Ичине киргенде мындай меню пайда болот. Ушул менюда мына FaucetPay Wallet адрес дегенге киребиз дагы. Ушул жерден биз биткоиндун адресин алабыз. Мына мисалы эфириумдун адреси. Бизге мына биткоин адреси керек болот. Ушуну мындай копиялайбыз дагы, копировать этип туруп, бул жерге алып келип коебуз. Мынакей вставить кылып койдук. Эми бул жерге чоң кичине тамга, цифра, символ катыштырып пароль түзөбүз. Азыр бул жерге яне робот дегенди басабыз да, создать аккаунт дегенди басабыз. Мынакей ичине регистрация болдук. Эми биз кайра электронный почтабызды же логинибизди жазып буга киребиз. Паролдубузду жазып алдык, войт чыгып киребиз. Так, достор, бул жерден биз инвестиция кылсак да болот экен, бирок сунуш кылбаймын инвестиция кылганды. Мен сиздерге ар 15 минут сайын награда алып сатоши чогултсаңыздар болот. Ошону айткым келет да. Мына жерден получить награда дегенден мынакей басалы азыр. Так, получить награданы басканда сборщика не дейт? Азыр өзү загрузка болуп атат. Так, автоматически берилбеди. Мына үстүндөгү сүрөттү басып кайра бул жака чыксак анан берилип калчу эле. Мынакей достор, ылдыйраак жылганыбызда получить награду деп басабыз. Так, буну баскандан кийин яне робот дегенди басабыз да, заявить сейчас дегенди басабыз. Мына бизге 2 сатоши берип койду го мага. Менин кыздарыма тим эле укмуш 40-50 сатошиден берип атат. Тилекке каршы 2 сатоши берди мага. Ошентсе дагы 15 мүнөттөн улатабыз. Канчалык көп кирген сайын ошончолук көп сатошиден берет экен. Андан сырткары биз бул менюда турган просмотр реклама деген жерден, мисалы бул дагы сатошилерди иштесек болот экен да. 10 секунд көргөнүбүз үчүн бизге 1 сатоши берилет экен. Азыр сатошилер аябай көп болот эле, бирок видеону жандырып киргенде тилекке каршы ушундай азайып кеттир. Карап турсаң көп эле сатошилер чыгат го менимче. Вы закрыли рекламу дейт, 10 секунд күтө тургула деп атат. Так, мына жерден өзү кээде таймер чыгат 10 секунд деп. Мында чыкпай эле турат, ошондуктан биз чыга берели. Ушул жерден кошумча ушинтип сатоши иштесек да болот экен достор. Ал эми реферальный ссылканы болсо биз мына үйдүн сүрөтү турат го, ошол үйдүн сүрөтүн басабыз дагы. Ылдыйраак түшсөк, мына жерде рефералы деп турат. Получить ссылку деген басабыз дагы. Биз мына реферальный ссылкабыз менен досторубузду да каттасак болот. Мынакей достор, көргөнүңөрдөй эле баланста 775 сатоши деп турат.
бул сатошилер чыгат. Фаусетби кошелькко чыкканын мен силерге көрсөтүп берейин. Мынакей менин тааныштарымдын топтогон сатошилери 889, 192 сатоши дейт. Бул азыр мына 24 ноябрь деп турат. 496 сатоши чыккан Фаусетби кошелькко. Мынакей бул жерде 47 сатоши берилди. Ар 15 мүнөт сайын басканыбызда сатоши берилип атат деп атпаймынбы? Мага аябай сонун жаңылык кылып 1 сатоши берип койду да. Мына 23 сатоши, 47 сатоши жакшы эле берилет экен негизинен.